9 май Бишкек шаарында өзгөчө майрам болуу алдында турат. Барыңыздарга белгилүү шоу бизнесин алдыңкы сабында турган KG Элмурат өзүнүн жеке концертин берүү алдында турат. Бул концертти Ньюти шоу берүүсүнөн, шоу бизнес жаңылыктарынан көргөзүп бермекчибиз. Андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Ал эми бүгүнкү кеченин күнөөкөрү Элмурат кандай даярдыкта? Бул кечеге канча күн, канча ай даярданды деп кызыгып жатсаңыздар, сиздер менен биз биргеликте өзүбүз жообун алалы. Андыктан биз менен бирге кеттик. Бул кечеге канча ай даярдандыңыз? Негизи бул кечеге мен 13 жыл даярдандым. Себеби чыгармачылыкты баштаганым 2005-жылы чоң сахнага дал ушул спорт ордосунан баштаганбыз. Шоубуз кесилген. Ушул Элирстин эл тандайт деген музыкалык теледолбоордон чыкканбыз да. Андан кийин ушу жеке концерт берели деп көп максат кылып тилек кылып жүрдүк. Ушул 13 жыл өттүр арадан. Бирок буга чейин башка булуң бурчтарында чет жактарга концерт берип эле жүрөм. Бүгүнкү ушул Эмустар шоу 30 деген аталышта 2 в 1 деп койсок болот. Ушу 30 жаштамын. Эмустар шоу 30 деген ошол. Майрамдарга бай айы. Мына майдын башталышы менен зал толтуруп 30 жаштын кырын ашкан KG Элмурат жеке Эмустар шоу 30 аталышындагы өзгөчө кечесин өткөрүү күнү, сааты, мүнөтү келип олтурат. Бул кечени куттуктап сахналаш достору жана күйөрмандары биринин артынан бири келип, саат 19:00 деп белгиленген кече сааттын жебеси 20:00 кагып турат. Зал толгон эл, өзгөчө сахна, бардыгы Элмуратты гана күтүп жаткан кези. Ал эми Элмурат мырза кандай жаңылык менен чыгарып барыбызга сыр. Сахна укмуштуудай жасалгандыгы келген конокторду таң калтырбай койгон жок. Мына ушундай өзгөчө сахнада ырчы мырза жарк этип чыга келип, чуу дегенде эле 4-5 ырын аткарып, күйөрмандары менен амандашып алды. Ассаламу алейкум, урматтуу калдайган, кадырлуу мен үчүн мен сыймыктанган кыргыз элим. Чоң рахмат. Бул учурда биз сахналаш достору менен маектешүүгө жетиштик. Сиз сахналаш досу катары KG Элмураттын багыл жакшы жана жаман сапаттарын айтып берсеңиз. Жакшы сапаттары аябай ар бир кылган нерсеге кылдаттык менен мамиле жасайт. Бир нерсени ойлонуп атканда, чечим чыгарып атканда жети жолу өлчөп бир кескен жигиттердин бири. Мына концертине дагы сахна жасалган боюнча аябай аракет кылып, мен биринчилерден ушул Элмуратты көрдүм. Прям дизайнына баягы квартира курасыңбы, дизайн кылып, бул сахнаны дизайн кылып, дизайнын тарттырып компьютерден. Обычно биз кол менен тартып мындай экран монда болсун десем, бул тим эле компьютерден жасап. Бул да болсо, бул ушул концертке даярдыгы күч болгон. Ал эми жаман сапаты Биз айтпайбыз Элмурат байкеге. Болгону гана сиз Ньютиге эле айтасыз, өзүн айтпайбыз. Ошон үчүн коркпой айта бериңиз. Ойлонуп калгам, көп эле. Көп эле. Кайсы бирин айтсам, өтө көп. Элмураттын алгачкы коноктору болуп, кечесин куттуктаган өзүнүн шакирттери болду десек болот. Артынан мыкты, таланттуу улан кыздарды даярдаган Элмураттын шакирти Даниэлди сөзгө тарттык. Барыбыз билгендей, Элмурат ырчы гана болбостон, артынан таланттуу жигиттерди сахна алдына алып чыгып жаткандагы учуру, ал эми менин жанымда турган жигит сахнага жаңыдан аралашып, Элмураттын артынан ийгиликтерди багынтам деген чоң ниет менен
ушундай күч топтоп турган кези. Ал эми бүгүн сенден кандай чоң жаңылыктарды күтөбүз? Эмне кыласың? Ырдайсыңбы, бийлейсиңби же интермедиа аткарасыңбы? Бүгүн сенин кайсыл өнөрүңдү көрөбүз? Ырдайм да, бийлейм да, бүгүн буйруса ушуга чейин көп даярдан чындыгында аракет кылып күнү түн уктабай Элмурат менен чогуу жүрүп буйруса баары жакшы болот. Мынакей Элмурат мырза өзү азыр ушундай толкунданып, баягы сахна кандай болот экен, бүгүнкү кечем кандай болот экен десе, дал ошондой эле аракет кылгандагы мынакей жигитибиз турат. Сизге ийгилик каалайлы, анда сизди чоң сахнадан күтөбүз. Рахмат, рахмат. Бүгін ұлымыз KG Элмурат алдыңыздарда соның өнерін тартылап тұрады. Бардыңыз бүгін қатқан черден барын чоғы жазалы. Бизенин кожоплатына спор сарайы. Кеченин тизгинин тагырагы алып баруучулук милдетти Алмаз Шер жана эрке кыз Назира Айтбековага табыштаптыр. Бул алып баруучулар ырчынын өмүр баянын айтуу менен баштап, кечени өз нугунда алып кетип жатышты. Ар жагынан бери жагынан biraz чып айтып кетпесек болбос. Кандай болду? Манай жакшыбы? Манай абдан сон керемет. Мынакей ушундай өзгөчө сахна, өзгөчө музыкалар, өзгөчө баягы шакирттер. Бүгүнкү кече боюнча сиз эмнени айта аласыз? Бүгүнкү кечеде Элмураттын алгачкы ушул концертине болгон чоң даярдыгын айта алам. Бул чоң эмгек, сахнанын кооздугу, звук, элдин маанайы, мен да эл менен кошо алдында отуруп рахат алып, аябай колум оргуча колчоп отурам. Эмне үчүн сиз алдында отуруп атасыз? Анткени мен Элмурат мага акча төлөп берген, колчоп отур деп. Мынакей, ал эми Нурмат Садыровго акча төлөсө, Эдил Байкеге эмне кылыр экен көрөлү? Мен Элмурат менен дуэт ырдайм ушул жерден чыгып. Мына сага. Ал эми манай кандай Эдил Байке? Манай жакшыбы? Ооба, манай аябай жакшы. Бул концертке биз досум экөөбүз аябай көп даярдандык. Мына көрүп атасыздар, элдин дагы манайы жакшы, аябай сонун болуп атат. Алдында отуруп, Нурмат досум айтмакчы, колубуз ооруп калды, атышып кетти. Аябай жакшы болуп атат. Досума ийгиликтерди каалайм. Ал эми канча сом берип концертке кирдиңиз? Ачыгын айтыңызчы, бүгүнкү билеттин баасы канча сом экен? Бүгүн мен ал билеттин баасын билбейт экенмин, бирок аябай эле мындай көп акча бердик. Мынакей урматтуу достор, билеттин баасын билбей экен, демек көп конвертте көп акча бар экен калың, 30 жашын эли менен биргеликте өткөргөн KG Элмураттын кечеси эң мыкты деңгээлде болду деп биз да курсант болуп кайттык. Мира Абдылдаева, Ильяс Токбаев, Ньютви Шоу, шоу-бизнес жаңылыктары.